Кыргызстанда акыркы мезгилдерде мектептерге жолук салынуу маселеси күчөгөндөн күчөп барат. Жакында эле февраль айынын башында Сузак районунда дал ушул маселе болуп өттү. Бүгүн биз көз карашта дал ушул маселеде кеп калабыз, саламатсыздарбы? Анда мен кыздар силерден баштагым келип турат да, негизинен ушул маселе мектепте чыгып атат да. Жолук маселесинде сиздер өзүңүздөр араңыздарда мындай сүйлөшөсүңөр, баарлашасыңар, доссуңар дегендей. Жолук маселеси бир чоң проблемабы, проблема эмеспи? Башында эле айтып кетсем, мен оронгонум аз эле болду. Чындыгында анан дагы мен айланамдагы адамдарга бул эч кандай каршычылык деле жаратпайт, жана дагы мектепте деле көйгөй жаратпайт. Себеби дегенде мектепте дагы бизге агайлар, эжейлер айтат, ошол эгерде оронсоңор кыска салынып келгиле деп, ошол нерсени биз дагы аткарууга аракет кылабыз. Жана дагы ар дайым кыска жолуктарды салып келебиз мектеп учурунда. Анан башына жолук салындым, аны иншаллах өмүрүмдүн акыркы күндөрүнө чейин ошол жолукка байлайм да. Элгире сен канча жашыңда жолук салынып баштадың? Мен азыр 15 жаштамын, 14 жашымдан бери жолук салынамын. Ошол 15 жашыңа чейин сага түшүндүрүү иштери болдубу? Жолук салганда кандай болот, эмне кылыш керек, кантыш керек, бүт баарын түшүндүрүп? Мага түшүндүргөн албетте биринчиден ата энем болду. Түшүндүрүп, бул нерсени туура кылышың керек, бул ак, бул кара деген нерсени бул тандап, ылгап, ошол нерсени биринчиден үйрөттү. Ыраазычылык билдирем ата энеме дагы. Жанында жүргөн досторум мисалы көп эле бул жолукчан, жолук салынышат. Ошого дагы мен Аллахка миңирте ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде бул нерсе досторуман дагы ата энемден дагы келип чыккан деп эсептейм. Ошондуктан бардык тараптан мага колдоолор көрсөтүштү бардыгы. Классыңда канча кыз саласыңар жолукту? Жолукту 2 кыз салабыз. Класста канча окуучусуңар? Класста 30 окуучубуз. Жалпы 2 кыз, мен жана курбум. Жок, жалпы канча кызсыңар? Жалпы 16 кыз, ошонун ичинен 2 кыз оромон салабыз. Бирок бизге эч кандай директор келип сен жолук салбашың керек деп бул нерсе. Силерди түшүнүү менен карайт, э? Ооба, түшүнүү менен карап, эгерде колуңардан келсе кыска салгыла, бул өтө мындай каршы, бул болбой калат деп жакшы сөздөр менен бизге как кызы катары ошол сөздөрдү. Рахмат. Анда эмесе мен бул жакта кыздарга берейин, классташтарыңарга берейин. Классташыңарсыңарбы же бир окуйсуңарбы же башка мектепсиңер, э? Силердин өзүңөрдүн көз карашыңарды айткыла. Мектепте дегеле жолук салынуу силерге силер кандай көз караштасыңар? Анан чындыгында эле бул чоң маселе жаратышы мүмкүнбү? Бул жолук салуу көз карашы боюнча менин өзүмдүн оюмду, жеке оюмду айта кетсем, биздин арабызда, менин классымда эле 3 окуучу салынат, 3 кызыбыз. Алардын жүргөн турпатын, кыймыл аракетин билип туруп, биз дагы тарбия алабыз да. Тарбия алып, мындай көрүп кандай жүрүшөт андай адамдар деп ойлойбуз. Бирок үй бүлөлүк, мындай эле карап айтсак, үй бүлөлүк тарбияга такалып калат экен. Эмне дегенде, аларды биз кылбаган нерселерди, биз кылбаган аракетти алар кылып атса, бизге дагы бир аз одоно көрүнөт экен. Мисалы карасак, балдар менен сүйлөшүшү же болбосо биз айта албаган конфликтке барышат, биз көрө албай турган нерселерди кылышат да. Анын баары деп айтпайм, бирок кээ бир эле. Жана кээ бирин карасак, биз кыла албай турган жакшы нерселерди кылышат да. Ошолорду көрүп биз дагы оронсок боло турбайбы, оронуп жакшы кыздардан болуп жүрсөк боло турбайбы деп айтабыз да. Анан үй бүлөлүк тарбияга келип токтолгону менен биздин директорубуз айтып кеткендей, өзүңдүн оюң кандай бул жөнүндө? Бул жол салууга сен даярсыңбы деп сурайт да бизден. Ар бир кирген сабак сайын сурап турат. Мисалы биздин жол салынган кыздарды көрүп директорубуз айтат: "Сен даяр болдуңбу ушуга?" деп. Кандай өзүңө суроолорду кое алдың, кандай чектөөлөрдү кое алдың деп айтат да. Анан кийин ал кыздар айтат: "Аллах ыраазычылыгы үчүн" деп айтат дагы, бирок сыртка чыгып мындай танаписке чыкканда карасак эле балдар менен кол кармашып, ал менен кучакташып жүрүшөт. Ошолорду демек ошол даражага өздөрүн ошончолук жерде алып жүрө албагандар да бар экен да? Ооба, өзүнүн мындай чектөө кое албагандар дагы, суроолоруна жооп бере албагандар да бар. Айта кетчү нерсе, бул үй бүлөлүк тарбияга карайт экен. Бул ата энеден эле бул чечим болуп калбайт. Себеби дегенде баланын өзүнөн, эгерде ата эне бардык ошого даяр болуш керек, э? Бала өзү ошол нерсеге даяр болуш керек да. Себеби дегенде бул ата эненин милдети болуп, ата эне кылса бардык нерсени, ага мейли канча нерсе кылбасын, бул баланын өзүнөн да, балким ата эненин көзүнчө башка болуп, анан сыртка чыкканда башка болушу мүмкүн. Бирок бул баланын өзүнөн зависит этет деп ойлойм. Себеби дегенде бардык эле сиз туура айттыңыз, бардык эле кыздарда андай болбойт деп. Себеби дегенде бунун кандайдыр бир айырмачылыгы бар да. Мисалы жакшы кыздарды жаман кыздар жаман көрсөтөт дегендей эле, ошол оронгондордун дагы жакшысы, бирок менин оюмча жакшысы 99% жакшы кыздар деп ойлойм. Себеби дегенде менин оюм ошондой, өз пикирим. Рахмат. Исакбай мырза, мен азыр сиз менен Бектурсун мырза сизге узаткым келет да. Негизинен 26 январь күнү мына ушундай маселе чыккандан кийин 26 январь күнү
Билим берүү министрлиги менен бул жакта дин комиссиясы ортолукта мындай бир консенсуска келишти деген макулдашуулар болду деген, тиянакка келди деген маалыматтар, массалык маалыматтар каражатында ушундай таркап кетти да. Анын макулдугу канчалык деңгээлде болду Сакбай мырза? Жана ошондой эле ошол тезистерди мага мындай так айтып берсеңиз, эмнеге макулдуктар берилди? Жана ошондой эле эгер жоолукка макулдук берилген болсо, анда ошол январда чыккан ошол нерсе, макулдашуу эмне үчүн февралдагы жанагы Сузактагы болуп өткөн окуя кайра кайталанды да? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул азыркы көтөрүлүп аткан проблема көйгөй бул көп жылдардан бери орун алып атат. Негизинен мен айткым келет эле, бул жерде мыйзам талаптарына, жалпы мамлекеттик саясатка эмес, көбүнчө адамдардын жеке көз караштарына байланышкан кагылышуулар болуп атат да. Себеби биз ошол кайсы бир деңгээлде бир 70 жылдан ашуун коммунисттик системада жашадык. Андан кийин демократиялык жолго өттүк. Демек, адамдардын калыптанып калган көз караштары бар жана жаңы көз караштар калыптана баштады да. Ошол көз караштардын кагылышуусу бизде кээде ошол мыйзамдын талаптарынан бир аз чыгып кеткен учурлар болуп атат да. Негизинен Билим берүү министрлигинин билдирүүсүндө бул жөнүндө кенен айтылды. Мына билим берүү жөнүндөгү мыйзамда. Ошону окуп берип койсоңуз, конкреттүү түрдө окуган баягы айткан жериңиздичи? Негизи билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык дин тутуусуна, диний ынанымдарына карабастан билим алууга укуктуу деп атат. Биринчи башындачы. Анан Конституциянын негизинде берилип атат да бул ташта. Конституциянын негизинде жана билим берүү жөнүндөгү мыйзамдын негизинде эч кандай чектөө болбош керек деп атат. Андан кийин жана өкмөттүн 15-жылдагы токтому бар. Ал токтом боюнча мектеп окуучуларынын формалары киргизилген. Сунушталган мектептерге сунушталган, 3төн варианты сунушталган. Ал жерде баш кийим жөнүндө сөз айтылган жок. Ошон үчүн Билим берүү министрлиги бул жерде аны баса белгилептир. Өкмөттүн чечиминде баш кийим, калпак, жоолук, орогуч, бандана, абадок кийүүгө тыюу салынган жок, чектөөлөр жок дептир да. Баш кийим маселеси ал жерде да камтылган эмес. Себеби бул көп жылдардан бери коомчулукта ар түрдүү пикирлерди пайда кылып, салынсын, салынбасын, мүмкүн эмес деген көз караштар болгондуктан, токтом кабыл алганда деле же Билим берүү министрлиги кайсы бир чечимди же буйрукту чыгарарынасын ойлонот да. Ар тараптардын көз карашын эске алуу керек болуп туруп. Ошондо негизинен бизде мыйзамдарда мектепте кыздардын жоолук салынганына тыюу салынган жок. Бирок жанагы билим берүү жөнүндөгү мыйзамда жана мугалимдин статусу жөнүндө мыйзамда мугалимдер кайсы бир динди пропагандалоого мүмкүн эмес мугалимге. Мугалим ачык өзүнүн көз карашын билдирип, бир динге адамдарды чакырып, агитация пропагандалык иштерди жүргүзбөш керек мугалим өзүчү. Эми ушул жерде мен айткым келет эле, негизинен жоолук маселесине келгенде эмне үчүн кээ бир жерде бул маселе курч турат, а кээ бир жерде бул маселе анча көтөрүлбөй атат. Мына ушул маселе менен алектенген, ушул маселени изилдеген уюмдар бар да. Ошол уюмдардын мына цифралык маалыматтары боюнча 2007-2010 жылдары жоолугума асылып атат деген арыздар 2000-3000 арыз түшүп аткан бир жылда. 2019 жылы 5 арыз түшүп. 2020 жылы пандемияга байланыштуу мектептер иштебей калды. Мына 21 жылы мектептерде кайра айрым жерлерде ушул маселе көтөрүлүп атат. Мен негизинен айтат элем, бул мисалы үчүн от көтөрүлгөн жерлери Сузакта көтөрүлдү, Чүйдө көтөрүлдү, Лейлекте көтөрүлүп атат. Бул негизинен айрым жерлерде көтөрүлүп атат. Мурда бул проблема чыкпаган, бул проблема менен шугулданбаган жана карама-каршылыктар пайда болбогон жерлерде чыгып атат. Кайсы жерде бул жоолук фактысы жаңы болсо ошол жерде чыгып атат да. Мына карасаңыздар, Ош областында, Ош шаарында практически бул маселе өтө курч эмес азырчы. Көз караштар бар, ар түрдүү көз караштар тутунушат адамдар, бирок мектепте конфликт даражасына чыкпайт да. Эмнеге дегенде, көп мектептерде ата-энелердин талабы менен, суранычы менен ошол анын үстүнө өкмөттүн токтомунда, мыйзамдарда тыюу салынбагандыктан мектептерде ак жоолук салынганга уруксат беришкен да. Азыр мен Бектурсун агай, Акылбек агай, силерден жооп ала алайын. Силерде бул ситуация кандай чечилип атат? Жана ошондой эле акыркы жанагы айтып атпайбы, жоолукка мындай тыюу салган жок деген маселелерге силер макулсуздарбы? Жана ошондой эле сиздер жанагы ар бир уставды, мектептин уставтарын кайсы эмненин негизинде курасыздар? Жана ошондой эле уставта эмне деп жазылган? Жана кантип силер ошол консенсуска келип атасыздар да? Бул жактагы жанагы жоолук, менин кызым жоолук салып кириш керек мектепке деп киргизип атышат да эми. Ошо киргизип аткандар менен кантип консенсуска келип атасыздар? Кээ бир ата-энелер бар, ошол кызын ороп койсо эле ошол мусулман болуп калат деп ойлошот да. Бул эми чынын айтканда караңгылык эле деп эсептейм. Себеби мектеп деген мектеп болуш керек. Мектепке эгерде биз азыр толук эле уруксат берип кое турган болсок, диний мектептен эч кандай айырмасы жок болуп калат.
ошондо кээ бирлери уялгандан да ороонуп алат дагы ар түрдүү ишке барышат. Муну чеги менен болуш керек баардык нерсе. Жогоруда кыздар айтпады ошо. Ошон үчүн эми бизде мына бул маселелер 10-жылдардан эле башталган. Мисалы үчүн 92-жылда ыйман сабагын киргизип койду эле. Ноокат менен арабанда молдолордун бар жогу ыйманды биз бере алабыз. Сен каякта ыйман бере аласың деп туруп талашты. Кийин адеп сабагын өткөздүк. Бул деген эми баягы каерде слабый жер болсо, ошого түшүнгөн молдо бар, түшүнбөгөн молдо бар, барып алып туруп, келип алып туруп мектепти талаша берет. Мектепте өз билим бериш керек. Анын кийими кандай болуп атат, тиги бу. Бирок форма болуш керек да мектепте дагы. Ошону уставда көрсөтүлгөн. Уставда окуучунун формасы белгиленген. Ошол формада келиш керек. Мисалы үчүн кээ бирлери эске албай койгон болсо, пожалуйста, ороонуп бара берсин. Ошол жерде белгиленип, эгерде ак бантик же болбосо мындай формада сабакта жаңылабаш отуруш керек деген болсо, мектептин директору ошону талап кылат да. Эми кээ бир мектептерде ошолор эске алынбаган болсо, анда пожалуйста ошо молдолордун бар жогу кыздар ошол жака бере берсин. Эми бизде жеке менчик диний мектептер азырынча ачылып элек. Теология жогорку окуу жайлары ачылып атат. Буларда оронгондор дагы бар, оронбогондор деле окуп жүрөт. Алар эч мусулман болуп калган жок. Ошон үчүн бу жерде өтө эле ажиотаж кылыштын кереги жок. Жаш баланы зордуктап эле жана жоолукка ороп койсо, ушул мусулман болуп калды, ыймандуу болот дегенден алысыраак болуш керек. Ал жоолуктар onu тиги кыз айтып атпайбы, жоолуктар onu алып туруп ар түрдүү болуп жүрүшөт деп. Ал кайра ошол динди ушемлет эткен болуп атат. Ошон үчүн ата энелерге да түшүндүрүү иштерин биз жүргүзүшүбүз керек да. Оронуп алгандан кийин эле ал кыз ошол бир жип менен барып келбейт. Ошону терең түшүнүү менен мамиле кылып, мисалы үчүн мага да чоңалайдан келишкен. Ушундай менин кызым оронуп барды эле, мектептен чыгарып койду деп. Уставында бар болсо эгерде, ошону кыл дедим. Уставда кандай жазылса ошондой. Устав кантип жазылат? Устав өзү мамлекеттик деңгээлде биздин Кыргыз Республикасынын билим берүү башкарма, билим берүү министрлиги тарабынан уставдын жалпы немеси түшүрүлөт. Ошонун негизинде анан мектепте, бирок мектепте чоң мектеп бар, кичине мектеп бар, форманы эске алган бар, албаган бар. Ошолордун бар жогу мектептин ичинде педсоветте чечим менен бекитилет дагы устав. Анан кийин юстициядан бекитилет. Ошол эгерде уставга өзгөртүү толуктоо киргизиле турган болсо, педсоветте каралып, уставга өзгөртүү толуктоо киргизилип, билим берүү башкармалыгына келип, буйрук өзгөртүлсүн деп туруп, анан кийин кайра юстициядан бекитилет. Анда эмне үчүн билим берүү министрлигинде жоолукка уруксат эмес деген нерсе жок, тыюу салуу жок дейилип ал жерде айтылган. Жок деген нерсе ал туура эле. Бул билим берүү жөнүндө мыйзамда кийим кечелери көрсөтүлгөн эмес ал жерде. Мыйзамда. Кийим жөнүндө мектептин уставында каралат ол. Мектептин ар бир мектептин өзүнүн уставы болот. Өзүнүн уставы болот. Бир мектепте мисалы үчүн уставында жазылды, кимди ырдап туруп анан кирсин деп. Бала сөз кимди ырдатып киргизиш керек. Анан ошол уставды сиздер тастап бересиздерби? Ошол райондук шаардык билим берүү башкармалыгы менен макулдашылат дагы бөлүмдөр менен. Мисалы үчүн шаардагы устав, мектептердин уставдарын сиздер тастап бересиздер. Жок, биз юстиция тастайт аны. Демек алар өз алдынча уставы бар, уставга баш ийген бир мекеме болот экен да. Сиздерге баш ийип, ошол уставдын негизинде сиздер ошол уставыңды өзгөрт дегенге акыңар жок экен, Өзгөрт дегенге акыбыз жок. Алар өзгөрт бизге сунуш кылат, биз макулбуз. Ал жерде окуу программасында тиешелүү башка нерселер кирип кетпей, ошону гана көрөбүз да, юстиция бекитип берет. Азыр биринчи ушул бул маселе ушул жыл санап баягы актуалдуу болуп баратат да. Мурда тан эле болуп келген суроо. Анан мектептерде көбүнчө азыр биз жетекчи катары ошол мугалимдерге, класс жетекчилерге берген багытыбыз ушул багытта ата энелерге көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анткени жана Бектурсун Көкөнүч айтты, баягы ата энелер ушул ороп койсом эле кызым ыймандуу болуп калды, анан ушул баягы мусулман болуп калды деген баягы жака көбүрөөк ооп калганда, анан ушул маселеде мугалим менен окуучунун ортосунда баягы анан ата эненин ортосунда карама каршылыктар күчөгөндө эле анан жанагындай суроолор жаралып, айрым учурда сотко чейин жеткен учурлар болуп атат. Ошон үчүн мына азыркы мезгилде, азыркы шартты эске алып, биз деле ошол мектепте ошо ата эне менен баягы карама каршылыктар келбесин үчүн мындай түшүндүрүү иштерин окуучуларга тыюу салбай атабыз. Мындай салынбагын, кирбегин мектепке, мектептен кеткин, мындай деген нерселер жок. Бирок
кийинки мезгилде басымдуу көпчүлүк ошол салынсаңар апапакай жолук салынгыла деп мына кыз салынгандай. Себеби мына көзүбүзгө көрүнүп да бул кызылын салынып алганы бар экен, ичинен карасын деле салынып алат, баягындай гүлдүүсүн деле орнуп алат экен. Аппак жолук салыныш керек. Демек окуучулардын да укугун карап атыпсыздар да. Окуучулардын укугун чектебестен аларды дагы укугун карап атыпсыздар. Ооба. Рахмат. Бул жерде Ниязалы мырза, мен сизге азыр эми баягы жолук маселесине келдик. Түшүнүк киргизип бериңизчи. Жөнөкөй адам катары мен мисалы үчүн хиджабты эмне экенин билбейм, жана ошондой эле паранжанын эмне экенин билбейм. Жолук бул ошол арабтардын хиджабы, паранжасы дегенге чейин барган сөздөр бар да. Негизинен жолукка кирүү деген эмне? Хиджабка кирүү деген эмне? Жана ошондой эле сиз кайсы сөздү айттыңыз дагы? Никапка кирүү деген паранжа. Ошого кирүү деген сөз эмне? Ушуга айкындык келтирип бериңизчи. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум. Мен экиге бөлүп сүйлөсөм, уруксат берсеңиздер. Мына укук боюнча, андан кийин исламдагы орду боюнча. Бизде жалпы элдик референдум менен баш мыйзам кабыл алынган учурунда. Ошону мен бул жака келерден мурда да бир карадым да. Бизде эч кандай диний атрибуттары боюнча, белги символдору боюнча билим алууга тоскоолдук жок экен. Бул Конституциянын 9-11 Эми ушул салыштырып кетейин. Эгер Куранда болгон парз болсо, бир да мусулман аны жокко чыгара албайт да ишеним менен. Ал парз. Биз дагы баш мыйзам менен жашайбыз десек, иерархия боюнча анан кийинки устав болобу, кийинки жоболор болобу, алар менен жашабашыбыз керек да. Баш мыйзамды алдыга чыгарышыбыз керек. А баш мыйзам жалпы элдик тандоо менен кабыл алынган. Биздин эгемендүүлүгүбүздө эң биринчи, эң нарктуу жагыбыз бул динге болгон эркиндик. Ушул жетти. Союздун убагында канча аталарыбыз эңсеп келген ушундай диний эркиндигибиз кылайлы, намаз окуганга жетишейли ачык, диний ишеним менен кодуланбасын эч ким дегенге жетишкенбиз да. Эми бул жерде кыздарыбыз, жолук салынган кыздар, салынбагандар, бул жолук салынса эле биз айтканыбыз жок, күнөөсүз болуп калат деп. Бирөө намаз окуса эле биз айтпайбыз, эч күнөөсүз болуп калат ошол киши депчи. Ал ошол парзын гана аткарды. Калган жүрүм туруму боюнча анын бардык жагы тарбиясына байланыштуу. Азыр биз жолук боюнча экиге жаатташсак, кайра радикалдуулук, экстремизмди күчөтөбүз да. Аларга шарт түзүп берип атабыз. Алар айтып атат, көрдүңөрбү? Силердин өлкөңөрдө жол жок динди жашаганга деп. Ишенимиңерди эркин алып жүрө албайсыңар. Ошондуктан бизди ээрчисеңер, биз күч менен жеңебиз деп атат. Ошондо радикалдуулук келет десеңиз. Радикалдуулукту чакырып атабыз да биз ушундай бөлүнүү менен. Антпей эле, менин оюмча, бул диний ишенимден келип чыккан белги, атрибутка, анан биздин баш мыйзамыбызда бул кепилденген экен. Мен суранат элем, биздин директорлорубуз, урматтуу агайларыбыз ушул жагын эле туура түшүндүрсө. Жолук кээде көңүл да бурулбаш керек да кыздар балдар үчүн. Себеби ошол жанагы чыр чыкканда сиз эмнени ойлондуңуз? Мен чырдын төркүн анча көңүл бурбаппын, убактым болуп карай албаппын. Чыр окшош болуп чыгып келет бул кээде. Жолук салынбасын деп чыгат, салынсын деп чыгат. Бул жерде мектеп мугалимине кол көтөргөнгө чейин барышты да. Ооба да, бул жаатташууга айланып кетип атат да. Ушул жаатташуу бизде туура эмес да. Биздин жаатташуубуз кайра радикалдуулукту, экстремизм чакырып атабыз да. Биз экстремизм, радикалдуулук болбосун деп атпайбыз. Мына орто чыгыштагы өлкөлөр эмне болуп атат? Биз ошондой болбойлу. Анан эми мажбурлоо болбош керек эч убакта. Мына бойго жеткен кыздарыбыз, апалары, эжелерибиз бардыгы динди тандоо менен кабыл алыш керек. Эми жанагы хиджабка келсек, хиджаб, жолук, жанагы паранжа, ошолорду ачыкка чыгарып бериңиз. Ооба, хиджабка келсек, бул жолук деп айтайлы муну. Муну ошол салынуунун эрежеси көрсөтүлгөн. Хиджаб бул жолук ошондо. Ооба, жолук салынуунун. Анда биздин кыздарыбыз хиджабка кирип атабы? Албетте, бул жолук салынып атат болгону. Ошол жолукту салынуунун ислам ишениминдеги эрежеси ушундай салынып атат. Мына кызыбыз салынып атат азыр. Кызыбыз салынып аткандай салынып атат. Бул эч кимдин бир көңүлүн бурбаш керек да. Ал өзүнүн дин эркиндигинен чыккан ишенимин алып жүрүп атат. Биз
ага мындай басымда кылбаш керек. Жана салынбагандарды үгүттөп, кандайдыр бир ата-эне катарыдагы же коом катарыдагы кодулап ашыбыз керек. Эмне үчүн сен ачыксың деп. Бул толугу менен жүрөгү менен эркиндик, тандоо деп кабыл алышыбыз керек. Рахмат. Чындыгында абдан туура айтып атасыз. Бул учурдун трагедиясы да. Мына жогоруда абдан бир жакшы талкуу, жакшы бир түшүнүктөрдү берип кетти. Эми негизи бизде азыр мындай улут менен динди жакшы түшүнүшпөй атат да. Сиз туура айтып атасыз. Бул эң негизгиси азыр Кыргызстан улуттук мындай кыргыздын менталитети, кыргыздын идеологиясыны бир ошого багыт алыш керекпиз да. Кийим кече болобу, маданият. Ошо кыргыз улутунун маданияттуулугуна басым жасап, эзелтен эле тарыхта кыргыздын маданияты мындай этап менен кеткен да. Бала кезиндагы мындай бир айырмаланып турган, топу кийген, сиз айткандай кептакыя, анан барып ар бир этапта ушундай бир кыргыздын өзгөчөлүгү, баш кийимдер болгон, баш кийимдин өзүнүн шөкүлү, анан эми мына барып курагына жараша кийимдер болгонда мен жолукка таптакыр каршы эмесмин. Тескерисинче колдоймун. Бирок улуттук мындай идеологияга басым жасап, улуттун маданиятына бир багыт алыш керек да, негизи. Эми мына карасаңыздар Бөж эрежени өзүнүн ошол жаш курагына дагы абдан бир төп келишкен кыргыздын байбичеси отурат десек болот да. Ушуга карап бир ата-энелер дагы балдарга туура мамиле, туура багыт берсе деп ойлоймун. Себеби кыргыздарда сөз тили бар жоктун баарын эзелтен эле ороп чулгаган эмес. Же болбосо маданияттуу, же имандуу, же билимдүү болуш үчүн бул кийим бир башкача болгондо демократияга басым жасап таянып алып, же болбосо динге таянып алып туруп, сиз айткан ошондой көрүнүштөр болуп атат да. Бул динге баргандан кийин демек эле мен мына кыздар жаш болсо деле абдан туура айтып атат да, мен бар жокту бекитип алышым керек экен деп. Же болбосо мына мектептен дагы өзүнүн эрежеси, өзүнүн жобосу болуп тургандан кийин баш ийишибиз керек, баш ийиш керекпиз да. Анан закон ченемдүү сиз дагы абдан белгилеп кеттиңиз да. Бул дагы да мен кайталайын, кыргыздын менталитети, кыргыздын маданиятына таянып кийим кийиш керекпиз. Ошо байкуш мугалимдерге эле кыйын болуп атат да. Буларды жүдөтүп атат ушул жолукчандар. Жолук салына берсин. Мен каршы эмесмин дагы айтам. Баягы арабтарча салынбаш керек. Кыргызча салыныш керек деп айтат элем да. Кыргызча кандай салыныш керек? Кыргызча кандай салынат эле? Баягы мен айтып атам, поэтапно топу кийишсе эле сонун көрүнөт да. Эми мектептин окуучу экенин билинип туруш керек. Окуучудай болуш керек. Бул коомдо ушул бир-эки эле көз караш менен биз жашап калдык да, бир-эки эле адамдын мындайча айтканда булар укугу, менин укугум бузулуп атат, менин укугум тебеленип атат дегени менен башка жалпы коомдун укугу кандай болуп атат? Эжеме кошулам да, толугу менен кошулам, бирок бир жерге кичине ачыш керек болуп атат да. Бул жолук менен өтө чоң саясатташкан өлкөлөр болгон. Аягында жеңбейди эч бир тарап. Эркиндикке таштап коюп жеңди. Эркиндикке таштагандан кийин бардыгы жол салынып кеткен жок ошондо деле. Салынбаган салынбады, намаз окубаган окубады. Биз жаатташкан сайын кайра коомду дүрбөлөнгө өзүбүз салып атабыз. Анан эжеме бир жерге кошула албайм деген ошон үчүн бул бир маалыматтуулуктан гана пайда болгон нерсе. Биз мусулманчылыкты кабыл алгандан кийин кыз келиндерибиздин жолук салынуусуна мына эжемдин деле чоң энемдин деле эгинин астынан болуп атат. Биздин кыздарыбыздын жоолугу деле эгинин астынан болуп атат. Болгон эле ошол. Болгон эле ошол. Анан мунун бирден бир жолу бул ишеним менен келип чыккан эркиндик деп койсо эле болмок эле да. Ошону мен айтып атам да. Азыр могу мындай дегенде мен поэтапно дебедимби? Баладай болуп көрүнүп туруш керек да. Анан ошо кыргыздын өзгөчөлүгү ошондо болуп атпайбы? Эркин тарбиялап атат. Кептакыя, топу, анан кийин келин болгону шөкүлө, анан ушундай болуп барып байбиче болгондо момунтуп бар жогун жамынып алып туруп өзүнүн статусуна жараша кийим кийиш керек. Азыр эжеке Эмне үчүн эгерде ошол биздей куракта кыздар топу кийсе, эмне үчүн ошол планга сиздер ошол топу кийүүнү мектеп окуучуларына шарт кылып бербейсиздер ошол топу кийгиле деп? Туура айтып атасың кызым. Саламатсыздарбы? Менин көз карашымда кыргыз эли өтө акылман эл болгон. Илгеритен эле ата бабаларыбыздан калып келген салт боюнча
кызды аябай аздектеп карашкан. Аларды жалаңбаш койгон эмес. Себеби акылды сакташ керек. Ал эне болот эртең. Ал элди, улутту уланта турган адам. Ошондуктан аларга кичинекей кезинен баштап башына топу кийизген. Ал убакта ушу кийиз топу өтө маанилүү, себеби суу өткөрбөйт, ысык өткөрбөйт. Топу кийизген секелек убакта. Андан кийин үкүлүү такыя кийизген, көз тийбесин деп кичине тестер болуп калган чакта, анан кийин селки убакта ошолордун бардыгын кыргыз эсептеп чыккан жаш-жашына карап туруп. Анан мынабу ээг алып мен кийинип тургандай, бул ээг алма дейбиз. Бул качан кыз турмушка чыгып атканда ата энеси бир атка барабар кеп такыя жасаган, алтын күмүш берметтер менен шөкөттөп, кооздоп, бул элечектин эң ички бөлүгү кеп такыя. Ошону кийгизип турган, анан элечекти ороп турмушка узаткан. Мына элечек сенин барар жериңдеги ошол үйдүн, ошол элдин, журттун бүт жүгүн көтөрөсүн деп. Кыздар ошого даяр болуп баш кийимди жоолук деген сөз. Жоолук деген сөз жанакы эркек балдарыбыз деле жоолук салынышкан. Кыздар дагы, себеби биз жоокер элбиз. Көчмөн элбиз. Кокус, удурук бирдеме боло турган болсо, баягы жоолук ишке жараган. Ошондуктан жоолук салынган. Азыр мынабу кыз кийип турган жоолук деп эсептебейм мен. Мындай болбош керек. Биринчиден улуттун кийими баалуулугу жоголуп кетет. Экинчиден кийим жөнүндө түшүнүгүбүздүн жоктугу ушул. Бардыгыбыз жоолук деп эсептеп атабыз ушул бузулган ээг алманы. Ушуну биз мамлекеттик деңгээлде ойлоно турган маселе деп эсептейм да. Энебиздин көз карашын абдан сыйлайбыз. Бирок биз эмчүн бүгүн өзүбүздүн мусулманбыз деп туруп, өзүбүздүн зекетибиз бар деп чыкпайбыз. Өзүбүздүн ажылыгыбыз бар деп чыкпайбыз. Жоолукка эле байланып алганбыз. Өзүбүздүн намаз окуубуз деп туруп чыкпайбыз. Муну баары мусулманчылыктан алып атабыз, Курандан алып атабыз. Жоолукка келгенде эле жоолукту жерип атабыз, кодулап атабыз. Бул жеке амбицияларга бар такалып айтабыз. Муну туура айтабыз. түшүнүшүбүз керек. Улуттук амбиция болуп калып атат кээде. Жеке амбиция болуп калып атат. Анан бир аз динге болгон жактыруу, жактырбоо дегендей сезимталдуулук кетип атат да. Дин мажбурлабайт. Динде мажбурлоо жок. Бирөө намаз окуп, зекетин берип, ажылыгын кылып, жоолугун салса, морекиндей салган, бул Куранда айтылгандыгы үчүн. Бул исламдын шариятында далилдеринде болгондугу үчүн. Муну эбак эле жокко чыгып кетпей беле далили жок экен мунун деп. Муну канчалаган мусулман өлкөлөр эбак эле жокко чыгарып албай беле ушул жоолуктун кереги жок экен деп. Куранда болуп калган нерсе бул диний эркиндик, диний ишенимге түз такалып калып атпайбы? Биз канча көтөрүлөйлү, канча жамандабайлы. Бул ушул кызыбыздын азыркы салынганы Куранда айтылып калган да бул. Парз экендиги көрсөтүлгөн да бул. Анан муну биз салт менен да карама-каршы келтирбесек да, биз салтка, када салтка, улуттук маданиятыбызга, кийимибизге эч каршы эмеспиз. Мен башымда калпагым турат. Араб эмесмин да себеби. Башка улуттан эмесмин. Мен ажыга барсам деле ушу калпакты кийип атам да. Баш кийимсиз намаз окугандан көрө баш кийим менен намаз оку деп динибиз айтып аткандыктан мен калпагымды тандап атам. Башка бир тууганыбыз. Бул сиздин каалооңуз. Мен каалоомду тандообуз. Жүрөгүңүздүн каалоосу. Ошондуктан мен суранарым ушул эле, мореки жоолук менен улуттун салтын карама-каршы койбосок. Анда да компромисс бир ынтымакка келе албайт да, мындай түшүнүк биримдиги боло албайт да. Шуну айтмакмын. Мен эң башкы маселени Бектурсун мырза сиздерге мен жана укук маселесин карап койсок да, себеби дегенде биз ата-энелер ооба окуучуларды киргизет экенбиз, бирок бул кыздардын өзүнүн да укугу бар да. Мисалы үчүн туура ар бир адамдын укугу конституцияда мындай каралганда, ар бир адам өзү эркин дин тутууга акысы бар деген дагы нерсе бар да. Бирине бири карама-каршы келген баягы ошол эле учурда айтайлы Тажикстан, айтайлы Өзбекстан, алардын конституциясы кандай жазылган билбейм, бирок алар ошол эле учурда тыюу салынганда, алардын коркунучун мен окуп көрдүм кече. Алар жанагы радикалдашып кетүүдөн алдын алуу максаттарында ушул нерселерге барып атышкандарын, мектептерде жаштардын радикалдашып кеткенде эмне себептен болуп аткандыгын, иликтөөнүн негизинде ушул нерсеге барып аткандыгын айтышат да аларчы өздөрүнүн иликтөөсүндө. Биздин мамлекет демократиялуу мамлекет болгондуктан
дин ар бир жаранга дин укугун, дин тандоону, да, динди неме кылуу, дин тутунуунун эркиндигин берген да. Анан ошол эркиндикти ар ким ар түрдүү кабыл алат да. Мисалы үчүн ушул отурган баарыбыздын эле дилибизде иман бар. Ошол динди эле тутунуп, балдарыбызга имандуулукту үйрөтүп, тарбиялап келе жатабыз да. Бул жакшы жагы. Анан бизде бир сөз бар, чалым болду дин билар дегенчи. Аны ошол динге тутуна алып эле, балдарына мындай өзүнүн жашына жараша кийим кийгизбей, мен жолукка каршы эмесмин, кийим кийгизбей, керек болсо уюлдук телефондорго, телевизор көргөнгө дагы тыюу салып, мектепке окуганга тыюу салып, жанагы медициналык эмдөөлөргө алганга тыюу салган күндөр болуп атпайбы? Ошон үчүн коомчулуктун кооптонгон жери эле ошол болуп атат. Жолук дегенде элечи ошол коркунуч келип атат да. Анан эми бунун баардыгы биз динди, мен мисалы үчүн динди мындай неметип түбүнө чейин үйрөнүп билген жокмун деген сөз да. Бизде азыр негизинен укук жөнүндө көп айтылат да, милдет унутулуп калат да. Укук менен милдет бирге жүрөт. Мисалы үчүн азыр мына кыздардын эле менин укугум деген менен ар жагында милдет турат. Мектептин уставында милдеттендирилген. Ошо милдетти эч ким талап кылбайт дагы, только укукту басмырлайбыз да биз. Экинчи жагынан алганда мына союз мезгилинде бир районда бир мечит болот эле. Азыр мечиттер мектептен көп. Бардык жерде агитация, пропаганда кетип атат, ошо мечиттерде. Мектепке кирип алып да пропаганданы жасап атышат да. Бул туура эмес нерсе. Мисалы үчүн Чубак Жалилов өзү деле Өзбекстанда Өжирада окугам деп. Эмне үчүн Өзбекстанда окуйт? Эмне окуй бербейбиз? Себеби запрет коюлган анда. Демократияны мына берди, эркиндик бергенден кийин эркиндикти биз ашыкча пайдаланып коюп атабыз да. Мисалы үчүн диний укугу бар жогун каалаганын барып атат. Мисалы үчүн мына кечээ эле бизде жанагы кимдер келип атты, Арабиядан бир жактардан келген узун юбкалар кийген балдар келди. Капкара. Ошолордун кийимин шапет кийип алып эле мен молдо болдум деп сөгүнүп жүргөндөр толуп атпайбы? Ошол мисалы үчүн мачитте ошолорго мына чоңоюп калгандарга, мына мектептен чыккандарга эле агитация пропагандасын жүргүзүп алса жетишмек да. Эми мектепке чейин келип, кийимине чейин киришип, милдетин кошо алып кетсин, эч ким талашкан жок. Ошо мектепте негизинен билим бериш керек. Билимди кандай айтканда жолукка көңүл бурбай эле билим эле бере берсеңер кандай болот дейм да? Көңүлдү бурганда ошол жерде уставда турат да, устав милдетти ошол жерде. Ошо эрежеге баш ийип туруп эле, азыр мына эжеке айтып атпайбы? Ана тизесинен 4 эл ылдыйрактан юбканы кийип алсын да, пожалуйста, башына орамалды салынып алып туруп жүгүрүп жүрө берсин. Аны ким кой деп атат? Ал булардыкы жерге чейин чийилип, жер шыпырып жүрөт. Эми муну эч мындай көп нерселер ашыкча болуп кетет, ошону айтабыз да биз. Агайдын көз карашын аябай урматтайбыз. Биздин тарбия билим берүү тармагы эң биринчиде болуш керек да, агай ошону айтканым. Толугу менен кошулабыз да. Бирок ошо билим берүү жааты дагы субъективдүү тарап кармабаш керек да. Анан устав делинип атат. Биз жогоруда мыйзамдан сөз кылып атпайбызбы? Баш мыйзамдан сөз кылып атпайбызбы? Биз уставды, ар мекеме уставын кабыл алып, юстицияны өткөрүп, баш мыйзам каршы келе берсек деле элдин биримдигин сактай албайбыз. Анан туура жанагыга кошулам толугу менен, агайыбыз айткандай, биз аны мусулмандар дин башкармалыгында бүт жоболор кабыл алынды да, башка өлкөнүн улуттук кийимдерин ташып келбегиле. Араб өлкөлөрү өзүнүн кийими бар, Пакистан өлкөлөрү өзүнүн кийими бар. Элибиз кандай кийинсе андан обочолонуп бөлүнбөйлү деген көз карашты айтып келебиз. Болгону шарият көрсөткөн уяттуу жерлер жабылсын, кенен кийилсин. Эски аталарыбыз, улуу аталарыбызда сөзү бар экен да, аалым көрсө күлбөгөн, олуя көрбөсө маскаралабаган кийим кийгиле. Өзү молда экенмин дейт, кийинген кийимин кара. Же динди жашап жүрөм, намаз окуйм дейт, кызды кара, ал жүрүшүнү кара деген кийим кийбегин. Элиңдин назарынан мындай өтүп кетпегин деген кийим. Мына бул улуттук кийим менен каршылык жок эч качан. Ушул мыйзамдык тарабына токтолуп кетким келет. Бизде аракеттеги баш мыйзамда Кыргызстанда мамлекеттик башкаруунун принциптери көрсөтүлгөн да. Бул биздин Кыргызстан эгемен, демократиялык, укуктук, светтик, социалдык, унитардык мамлекет. Муну жалпы эл кабыл алган. Азыркы талкууланып кабыл алууга коюлуп аткан баш мыйзамдын жаңы долбоорунда деле ушул 6 принцип калды.
Бул эмне дегенди билдирет? Биз азыр жана айтпадымбы, бизде азыр көз караштардын кагылышуусу болуп атат. Кээ бир учурда айрым бир мекемеде иштеген же болбосо дин тутунган же дин тутунбаган адамдар өздөрүнүн көз карашын мыйзамдан жогорак көрүп атышат да. Өзүнүн көз карашын бирөөлөргө таңуулап атышат. Өзүнүн көз карашы мен гана туурамын деген пикир. Бул мен гана туурамын деген пикир бул радикализмге алып барат да. Мисалы, ошол баш мыйзамда жазылган демократия деген түшүнүк. Биз 70 жыл коммунисттик системада жашадык. Анан демократиялык түзүмгө өттүк. Демек бизге дин тутуу эркиндиги берилди жана башка көптөгөн укуктар берилди. Демократия дегенди да биз туура түшүнүшүбүз керек. Демократияны кээ бир динчилдер динге каршы түшүнүк катары көрүшөт. Жок, андай эмес. Демократия болгон үчүн дин тутуу эркиндиги берилип атат. Демократия болгон үчүн адамдарга тандоо укугу берилип атат. Бул адам укугунун бийик коюу принципи да. Экинчи светтик деген түшүнүк. Светтик түшүнүктү азыр дин тутунгандар да, динге каршылар да тескери түшүнүп атышат. Себеби экөөнүн тең оюнда светтик деген түшүнүк бул мамлекет динден алыс, динге каршы деп ойлошот. Мисалы, динчилдер эмне деп ойлойт? Светтик дегенди алып салуу керек, бул деген динге каршы дешет. Дин тутунбагандыр эмне дейт? Биз светтик мамлекетте жашайбыз, жоолугуңду чечип сал дейт. Экөө тең туура эмес да? Себеби светтик деген түшүнүк мындай. Мамлекеттик башкарууга дин аралашпайт. Мамлекет кайсы бир динди милдеттүү дин деп тандабайт. Бардык адамдарга дин тутуу же тутпай коюу эркиндигин берет деген сөз да. Бул светтик деген ошо дин тутууга да жол ачып атат. Тутпай коюуга да жол ачып атат да. Бул деген адам укугун биринчи орунга коюп атат. Бул жерде мына ажекебиз отурат. Бул Курандагы динге мажбурлоо жок деген принцип. Динге мажбурлоо жок. Ар бир адам Кудайга өзүнүн жан дүйнөсү менен келүү керек деген. Ушул жерде биз эмне турабыз? Азыр биз арасат учурда турабыз да. Тиги системадагы, эски системадагы көз караштан толук арыла элекпиз. Анын таасири бар. Жаңы баалуулуктарды толук үйрөнө элекпиз. Мыйзамдардагы Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарын сактоону үйрөнө элекпиз. Анан башка пикирдеги адамга, башка көз караштагы адамга толеранттуу мамилени үйрөнө элекпиз. Эмне кылыш керек деген суроого да жооп берип койсоңуз? Эмне кылуу керек? Биз биринчиден ар бир адамдын укугун тепсебөөгө аракет кылабыз. Менин укугум качан токтойт? Башка адамдын укугу башталган жерде токтойт. Мен өзүмдүн укуктарымды билем, милдеттеримди да билишим керек. Бул дин тутунган адамга да, дин тутунбаган адамга да тиешелүү да. Укуктар жана милдеттер экөө бирдей жүрүш керек экен, өзүнүн милдетин жана укугун так Кыргызстандын аракеттеги мыйзамдары боюнча билиши керек. Чынын айтканда мындай айтканга устав деген ал мектептин ички сырткы турмушу жөнүндөгү негизги документ, мектептин уставы. Ошол жогору жактан келген атайын көрсөтмөнүн негизинде уставдар иштелип чыгып, юстиция башкармалыгынан текшерилип, катталып, анан ошол мектептердин атына жараша атайын индексация менен жанагындай көлүктөр берилген. Анда эмне кылыш керек? Муну анан ушул эле маселеде уставды өзгөртүшүбүз керек десе анда болбой калат. Уставды өзгөртпөй эле окуучулардын укугун азыр мына чектөөгө тыюу жок, чектебешибиз керек. Ата энелер менен тыгыз иштешибиз керек. Анан мектептин мугалимдердин негизги милдети окуучуларга билим берүүнү, билимдин сапатын күчөтүшүбүз керек. Орустардын деле мурунку сүрөттөрүн карасаңар, тарых китептерин, она кызга окшогон орустардын баары жолу ошондой салынган. Буларда анча көңүл берилип эле, маани берилбейт да, мектепке барганда сен мындай кылып салынып бар деп эч ким айтпайт. Ошон үчүн орустарды карасаңар, чиркөөгө барганда сөзсүз мына жерден байланып алат. Bundan ele barıp turup oruslar dinsiz bolup ketken жок. Ал христианствону орустар биринчи неме кылат, кармайт. Ошон үчүн бизде ушул айрым ата-энелерге түшүндүрүү иштерин сиздер жүргүзүңүздөр керек да. Негизинен мектепке барганда ушундай байланып алса эле мусулман болуп калбайт. Мектепте мектептин формасын сактай берсин. Ыймандуу болуп жаткылбайт одан. Мектепте мектептин формасын сактасын, пожалуйста. Башка жерде каалагандай форманы кийип жүрө берсин. Демек укуктар менен бирге эле милдетти да кошо алып жүрүп, ошол милдеттерди аткарыш керек экен. Ушу байлап койсо эле мусулман болуп калат. Ушундо давайте неме чектеп, силер да агитацияны бизге жардам бериңиздер сиздер. Мектепте мектеп формасы менен келсин. Аны мисалы үчүн бизде ушунчалык айрым учурларда жөн эле неме кыла беришет, оронуп, ата-энеси айтса эле оронуп келе беришет. А биздин эртең мектептердин бар жогу чиркөөгө айланып кетпейби биздики? Ошол оронуп келип алат. Акыркы сөз. Шайкештик деген кыргыз элибизде жакшы сөз бар да, айкалышуу деген сөз бар. Ошондо компромисс, консенсус бар келип чыгат да. Улуттук маданият алсыздап кетпесин. Айтайлы мыйзамыбыз аткарылбай калбасын. Анан мыйзамда сөзсүз мен айтат элем урматтуу агайларга дагы иерархия каралсын. Себеби ылдыйкы устав менен баш мыйзам карама каршы коюп алсак деле туура эмес болсо керек. Андан экинчиден ошонун катарында
дини атрибуттарга дагы, дини ишеним менен келген жолугуна, анын тагынуу формасына биз чыдамкай мамиле кылып берсек эле, маселе чечилмек да. Эң башкысы билим берүү системасында билим берип, ал эми жоолукка салынган, жоолук салынган кыздар ошол милдет өзүнүн укугу менен кошо эле милдетин кошо аткарыш керек. Анан милдетке келгенде биз мына кыздарыбызга айтмакчымын да мен. Жолук салынгандар деле мынтип жүрөт, тигинтип жүрөт деп жаатташпаш керек да. Бул жолук салынуу салынбаганды кодулаш үчүн салынбаш керек да салынгандар. А салынгандыгы үчүн ар бир катасын жолугуга эле такай бербеш керек. Ал инсан катары күнөөкөр боло берет, ката кылса кыла берет. Андан кийин бизде билесиздер, ошол аң сезимге көбүрөөк иштешибиз керек. Айтылган сөз туура, аң сезим бир гана билим берүү менен калыптанат да. Рахмат сиздерге барыңыздарга. Бүгүнкү программага келип ушундай жакшы талкуу куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз талкуубузга мектептерде жоолук салынса болобу же болбойбу деген темага талкуу жүргүздүк. Бирок биз азыр акырына чыга алган жокпуз. Дагы эле талаш тартыш боюнча калды. Бул талаш тартыш албетте бир мыйзам чыгып, ошол мыйзамдын чегинде гана чектөөлөр киргизилбесе, балким бул маселе мындан кийин дагы улана бериши мүмкүн. Саламатта калыңыздар.